Акча дайыма кыймылда болууга тийиш. Акчаны иштетерде эч кандай ич ачышуу болбош керек. Аны иштетүү канчалык жеңил болсо, кайра келиши да ошончолук тез жана оңой болот. Бирок акча колго тиери менен көз көргөндү сатып алып, чаржайыт иштетүү да туура эмес. Акчаны чогултуу керек. Жөн эле эмес, кандайдыр бир маанилүү максат үчүн. Карызды сөзсүз кайтарыңыз. Карыз күчтүү энергетикалык чуңкур. Анда сиздин бай болууга жасаган аракетиңиздин баары жок болуп кетет. Кимдир бирөөдөн карызга акча алып, аны атайын эле бербей койгон адамдар кедейчиликтин туткунунан чыга алышпайт. Акча көрө албастыкты жаман көрөт. Башка бирөөнүн байлыгын көрө албай, ичи тарыган адамдарды ал айланып өтөт. Акча тынчтыкты жакшы көрөт. Андыктан жакын адамдарыңыздан башкаларга кирешеңизди ачык айтып мактанбаңыз. Эгерде айтууга туура келсе, чыныгы кирешеңизден азайтып айтып кою керек. Акчаны сыйлаган адамдарды акча да сүйөт. Аны иреттүү кармап, таза жаңы капчыкка салып жүрүңүз. Эски капчыктан акча качат. Ыраазычылыгыңызды билдирип туруңуз. Акчанын жетишпестигине нааразы болбоңуз. Бул негатив. Акча негативди жаман көрөт. Андан көрө кандай суммада болбосун, аны иштеп табууга сизге мүмкүнчүлүк берген Кудайга рахматыңызды айтып, ушул ийгиликке жетүүңүзгө түрткү болгон адамдарга ичиңизден ыраазычылыгыңызды билдирип туруңуз. Бул сиздин байышыңызга жардам берет.